Бүгін эмне тема? Бүгін тери оорулары боюнча сүйлөшөбүз. Атайын студиябыздан орун алып келген тажрыйбалуу тери оорулары боюнча сүйлөп берүү үчүн дерматолог Набит Тургунович бүгүн биздин студиябызда мейманда болот. Алдыдагы жарым саат аралыгында биз пайдалуу маалымат менен бөлүшүүгө дагы даярбыз. Кутмандуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Рахмат. Өзгөчө Баткендин таңкы студиясынан сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Маанайыңыз кандай? Жакшы, рахмат. Жакшы келип алдыңыз. Баткен эли менен амандашып алсаңыз болот. Саламатсызбы, урматтуу баткендиктер. Мен ушул Баткен элине, Баткен жергесине келип, ушул денсоолугуңарга бир жардам берейин деп келдик. Ушул башчыбыздын ректор Индира Орозбаевнанын тапшырмасы боюнча келип, ушу Баткенге келип, ушу тери оорулары менен ооругандар болсо, ошолорго колубуздан келишинче жардам бергенге аракет кылабыз. Ошонго келдик. Жогоруда бекерден айткан жокпуз, Баткен эли менен таанышып алыңыз деп. Биздин бүгүнкү дарыгерибиз Баткенден эмес, атайын Баткен элин дарылоо үчүн Бишкек шаарынан келген. Өзүңүз жөнүндө кыскача окугум келип жатат көрөрмандарга. Мен Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын дерматовенерология кафедралынын ассистентимин, медицина илимдеринин кандидаты. Тажрыйбам 30 жыл. Ушул 1-майдан бери келип ушул жерде азыр медакадемиянын клиникасында кайрылган ооруларга жардам берип жатабыз. Буга чейин көпчүлүк кызыкса керек, кызыгып жаткандар дагы көп. Медакадемиянын клиникасы иштеп баштадыбы? Ал жакта кандай ооруларды дарылайт? Ал жакта кимдер иштейт? Кандай дарыгерлер иштейт деген суроолорго дагы жооп бергенбиз. Бирок ошол дарыгерлердин ичинен бүгүн тери оорулары боюнча атайын дарыгерибиз менен сүйлөшөбүз. Эми мындай дегим келип жатат. Тери оорулары бул кандай оору, түрлөрү кандай, эмне себептен келип чыгат деген суроо менен баштагым келип жатат. Тери оорулары 3000ге жакын тери оорусу бар деп айтылат. 3000ге жакын. Анын болгону бир 100га жакын эле эмне себебин билебиз. Ал мисалы жанакы жугуштуу тери оорулары бар. Аларда мисалы микоз деп коет, грибковый оорулар бар. Анан кийин тери оорулары бар, жанакы ириңдеп, пиодермия деп коебуз, ошол оорубуз бар. Аллергиялык оорулар бар. Терини аллергия кылганда, аллергиялык дерматит деп коебуз, ошол оорулар бар. Көпчүлүк оорулары азыркыга чейин дүйнө боюнча мындай себеби, этиологиясы пока мындай билине элек да, табыла элек бар. Ошон үчүн тери оорулары мындай тери ооруларын диагноз коюп, аныктап, анан кийин дарылоо бизде гана эмес, дүйнө боюнча жанакы себеби табылган эмес, этиологиясы белгисиз ооруларды ошо дарылоо, диагностика коюу, аныктоо өтө татаал болуп эсептелет. Ошон үчүн айтып коюш керек, мисалы эми бат-бат жолуккан оорулар бар, тез кездешкен оорулар да айтабыз да, аларды мындай коюп, көрүп, мисалы диагноз коюп, аныктап, аны мындай дарылаган болот. Кээ бир оорулар бар, мындай тез жолукпаган, чейрек мындай кездешкен оорулар бар. Аларды ошол аныктап, аны дарылоо, ушул мындай жеңил эмес деп айтылат да. Ошондуктан анан мындай деп айтып койсок болот, тери ооруларынын бул жанакы лабораториялык аныктоо, ошол бир аппараттар менен аныктоо мындай кыйыныраак болуп калат да. Эмне үчүн дегенде, мисалы башка ооруларга салыштырмалуу аларда жана лабораториялык инструменталдык текшерүүлөр менен диагноз койгонго жеңил болсо, тери оорулары бул жагынан өтө кыйын. Эмнеченин себебинде кээ бир ооруларыбыз бар, ошол тери оорулары бул себеби жок, себеби табыла элек оорулардын. Аларды мисалы анализдерин алсак, канын алсак, башка анализдерди кылсак, бардыгы эле нормада эле чыга берет да. Аны ушул көрүп,
анан тажрыйба, практикалык тажрыйба болуп, анан ошентип аныктап, анан дарылайбыз да. Ошон үчүн тери ооруларын, кээ бир тери ооруларды ошо аныктоо, дарылоо кыйын болуп эсептелет. Бизде эмес, биздин эле мамлекет эмес, дүйнө боюнча. Эми азыр бизде мисалы медакадемиябызда жакшы күчтүү ушул эмнелер бар, адистер бар. Ушул кафедрада иштеген, тери ооруларын дарылаган, колубуздан келишинче ушул Кыргызстан боюнча кайрылгандарга дарылап кетебиз. Ошондой эле ушу Бишкек шаарында, Ош шаарында тажрыйбалуу ушу дерматовенеролог адистер бар. Ошондой. Жакшы, анан көпчүлүк көрөрмандарыбыз буга чейин дерматолог келет, эмне сурооңуз бар дегенде жаз келип көпчүлүктүн бети аялбы, эркекпи, аябай ар кандай көйгөйлөр пайда боло баштайт экен да. Ал мен өзүмдүн дагы практикамда кездешип жүрөт. Анан бул эмнеден улам, балким күндүн өзгөрүүсүнөнбү, эмнеден улам пайда болуп жатат? Кайрылгандар да көп болсо керек. Ооба, кайрылгандар да бар. Бул Баткен областында эмес, Кыргызстандын баардык эле жеринде могул жай айында күн катуу тийгенде бул күндөн сактанышыбыз керек баардыгыбыз. Эң негизгиси мына мага окшош кара караларга караганда ак жүздүү адамдардын териси бул жанакы күндүн нуруна сезимтал келет да. Мындай сезимтал келет. Ошондуктан баарыбыз мындай жанакы SPF крем деп коет, күндөн сактануучу ошол кремдерди сүртүп чыксак жакшы болот. Бул теринин жанакы фотодерматит деп коет. Ошо терини ооруларынан сактайт муну. Анан кийин эң негизгиси могу кичинекей балдар, кыздар, мисалы ошолордо эле көчөгө чыкканда же күнгө чыкканда же башына бир эмне күндөн сактануучу бир нерсе кийип жүрүш керек да. Ошондуктан ошо балдарды дагы, кыздарды да кичинекей маалынан ошого көндүрүп, эми SPF сүртпөсө да, крем сүртпөсө да, жана сактануучу крем сүртпөсө да, ошо башын мындай күндөн сактануу үчүн башына бир баш кийим кийип, мындай кененирээк сакташ керек. Ошондо чоңойгондо беттеринде мындай ар кандай дак, ошондой бир эмнелер болбойт. Чоңойгондо дагы мындай таза, ушундай териси таза болуп, анан кийин чоңоюшат ошондой болуп да. Анан мен келгенден бери мына кайрылып жатышат, келип жатышат, ошо фотодерматит деп коебуз, ошо күндөн аллергия болгондор бар. Көпчүлүгү мисалы ушул эми крем колдонбойт, баш кийим мындай күндөн сактанганга мындай чоңураак баш кийим кийбейт экен. Анан ошондой, анан кийин жумушта, талаада иштегендер ошондой болуп, анан кийин ошондой фотодерматит күндүн нурунан мындай эмне болгон кожасы, териси аллергия болгондор кайрылып жатышат. Ошондуктан баардыгыбыз сактанышыбыз керек. SPF крем сүртө албасак дагы сүрткөнүбүз жакшы, бирок ошо башыбызга мындай күндөн сактануучу бир баш кийим кийип, мындай эмне кылсак болот да. Ошондо терибиз таза болот, тери оорулары да көп эмне болбойт. Тери ооруларынын көпчүлүгүндө эле ушул бул эмне болуп атпайбы, күндүн нуру ушу күчтүү тийген маалда козгошу мүмкүн. Демек, азыркы учурда сиз сөзүңүздөн ошону түшүнүп атам, Баткенде сизге күндөн аллергия болуп баргандар көп болуп атат. Аны кантип дарылайбыз анан? Кантип дарылоо жолдору болобу негизи? Же жөн эле күндөн сактан, SPF колдон деп эле? Жок, мисалы эгерде ушундай күч эгер ушинтип ошо күндөн аллергия болуп, күндүн нурунан фотодерматит болуп келсе, биз аны дарылайбыз, дарыларын беребиз, ошо аллергияны дарылайбыз, андан кийин сунуштама беребиз да, рекомендация беребиз, ушу күндөн сактаныңыз, SPF колдонуңуз, же башыңызды ушундай эмне. Эми айрыкча могу талаада иштегендер бар, жумуш кылып, ошо күндөн ошолорго айтабыз, башыңызга бир нерсе кийип жүрүңүз. Жанакы Вьетнамдарда, Кытайлардын эмнелерин көрсөңүз да баштарында мындай шляпа кийип жүрүшөт. Кытайлар кантип коргонгонду билет да, ошон үчүн аппакталар деп эле. Жана Вьетнамдарды көрсөңүз, мондай кылып эмне кылып жүрүшөт. Ооба. Аларга караганда да бизде күн могу Баткен эмнесинде күн күчтүү болот да. Ошондуктан биз деле ошентип сактансак болот. Мен мисалы өзүм деле мына эмне болгон менен мен деле мына эшикке чыксам же күнгө чыксам SPF сүртүнүп
чыгам. Анан SPF-ти сүрткөндө эгер бул терини дагы мындай эмне кылып турат да, увлажнять этип мындай суусун эмнесин сактап турат да, жанагы тырыш көп түшпөйт. Ошон үчүн жанагы негизинен аялдарыбыз жанагы крем колдонушат да бетинечи, туурабы? Ошондуктан беттери эмнени кандай десем, мындай беттин мындай нымдуулугун ошону сакташ керек да. Ошондо SPF кремдер дагы тырыш түшүүнө мындай каршы бир мындай таасири бар. Ошондо сактанат. Жакшы. Анан эгерде мына ушул баягы күндөнбү же болбосо тери оорулары өтүшүп кеткенде өлүмгө чейин алып барган учурлар кездештиби мына ушул 30 жылдык тажрыйбаңызда? Андай оорулар бар. Тери оорусу аркылуу эле? Андай оорулар бар. Ал кандай? Андай оорулар бар. Эми андай оорулар Кудайга шүгүр мындай чейрек кездетет. Мындай көп эмне болбойт. Тери оорулары боюнча ошол жанагы мисалы пузыр жатка деген оору бар. Жанагы дерматомиозит деген оору бар. Бул аутоиммунный оору болуп эсептелет. Кээ бирки ушул эмнелерде, малдарда ошондой эмнелер болот. Ошондой кездешет. Бирок эми бир жагынан тери ооруларында андайлар мындай чейрек кездешет. Көп жок. Көп жок, бирок бар. Статистикага таянсакчы, 30 жыл ичинде көбөйдүбү же тескерисинче азайдыбы ал? Мисалы статистика боюнча азыр мисалы бардык эле оору көбөйүп жатат. Бардык эле оору көбөйүп жатат. Мисалы тери оорулары эмес, башка оорулар дагы көбөйүп жатат азырчы. Анан кийин ковидтен кийин билесиздер, көп оорулар ушундай күчөй баштады, ушундай иммунитетке байланыштуу. Анан кийин азыр эми ооруларды мисалы статистика боюнча мен ушу оорулар боюнча азайып кетти деп айта албайм. Мындай тескерисинче ошо көбүрөөк кездешип калды да. Анын себеби эмне болуп жатат? Эми анын себеби менин оюмча биринчиден ушул өзүбүз карабай атабыз го, туура тамактанбай. Анан кийин эми бүтүн дүйнө боюнча экология деп айтып атышат бардыгы. Эми экология деп анын себеби болушу мүмкүн. Ошондой болушу мүмкүн. Анан бизде эми баарыбыз деле ушундай экен. Бизде ушул алдын ала албайбыз да. Ушу анан кандай десе жакшы деп коюп жүрөбүз. Анан кийин анан болбой калганда анан кийин кайрылгандар бар да, туурабы? Ооба. Андайлар аябай көп. Ооруп атса да кандай десе бизде айтат го, ошо жакшы деп коюп бизде ошентип. Анан кийин ушул мисалы Европадагы башка эмнелерде эми кичине оору башталып атканда каранып баштайт. Алар сразу эмне болот. Анан биздикилер анан биз жүрө беребиз да, анан кандай десе жакшы деп коюп анан кийин ушу кыйналып анан кийин келген ушундай эмнелер көп да. Ошон үчүн ошо алдын ала ошо ооруларды карап эмне болсо, кайрылса, ошондо дарылоо жеңил болот. Алдын алыш керек да ооруларды. Эми мисалы жанагы мындай вакцина алып атышпай бардык, эми ошо вакцинаны деле ошо алдын ала ооруп атыш үчүн ошондо алып атсын. Сыяктуу эле тери ооруларына да бир кичине эми жаңы башталып атканда карап, тажрыйба алуу, адиске келип кайрылып туура дарыланса, жакшы болуп кетет тез эле. Анан элибиз мындай айтып коюш керек, азыр келгендер эми билбейм кандай адиске кайрылгандан кайрылышпайбы же жана интернеттен алып эле мындай деп эле өзлөрү жанакы өзүн өзү дарылап, анан кийин кыйын кылып, анан кийин ошондой кылгандар да бар да. Эми ошондой кылбаганга аракет кылып, эми адиске кайрылыш керек ошо.
Ушул жерде кошумчалап айткым келип жатат, урматтуу көрүүчүлөр, биз тери оорулары боюнча атайын келген адис менен сүйлөшүп жатабыз. Эгерде сизди дагы кандайдыр бир суроолор кызыктырып жаткан болсо, кабыл алууга даярбыз. Бул УТРК Баткен телеканалынын таңкы Баткен көрсөтүүсү. Эми мен ушул жерде сиздин жогоруда жоогуңузга кошумчалап элдик медицина жөнүндө айткым келип жатат да. Баягы элдер арасында ал көбүрөөк бизде көбүрөөк болуш керек. Териң ооруп атат экен десе, же бир нерсе чыкты экен десе, тиги бир нерсени жалбырагын алып келип жабыштыра калып, элдик медицинага кандай көз караштасыз? Элдик медицинаны мен туура деп эсептейм. Бул официальный медицина деп атпайбызбы? Бул деле бул эң негизги мурда ошо элдик медицинандагы туура ыкмаларын, туура мындай далилденген ыкмаларын алып колдонгон жерлер бар. Мисалы, канча жылдан бери мына официальный бул медицина бир 100 жылга боло турган болсун, кичине ага чейин эле ошо апаларыбыз жана табыптар дарылап келген эмнелер болгон да, туурабы ошондой. Эми элдик медицина көз карашым туура, бирок бардык учурда эмес. Бардык учурда эмес. Көп учурда мындай туура эмес дарылап койгондор ошо элдик менен. Чыныгы табыптар, элден чыккан чыныгы табыптар бар. Эми алар аз кездешет. Анан кичинекейибизде мисалы сыздоп чыкса, пака жалбырактыр эмне кылып койчу. Ооба, ошону эстеп кеттим. Пиязды бир эмне кылып кууруп, бир эмне кылып коюп, ошентип кылган эсимде кичинекейибизде. Бирок ал таасирин тийгизбегендей да? Эми кээ бирки убакта ошо дары чөптөр менен колдонуп ошо айыкталган эмнелер болгон. Эми азырчы. Анан медицинада деле, мына официальный медицинада фитотерапия деп коет. Ошо пайдалуу дары чөптөр менен дарылоонун өзүнүн бир мындай укуктат. Ошондой эмнеси бар. Мындай карап көрсөм, элдик медицинага мен көз карашым түз, анан деле ошо табыттардын ичинен дагы чыныгылары бар экен, анан чыныгы эместери бар. Ошондой да. Аны билеш керек, көрөрмандарыбыздын табып экен деп эле кете бербей. Ошондой эмнелери бар. Мисалы, аны эл деле билет, ким кайсы элдик медицинаны. Эми элдик медицинада мындай да, элдик медицина деле ошо чыныгы табыттар деле менин угушум боюнча ошо элден чыккан. Барганда айтат экен, жок, мен муну колуман келбейт. Муну бар врачка бар, медицина кызматка. Бул маалда ушундайлар бар. Анан кийин кээ биркилер бар, мен баарын эле дарылай берем, баарын дарылай берем дегендер бар. Ошондойлор бар. Аны эл деле өзү билип түшүнүп эмне кылып калат го. Мындай алганда элдик медицинаны жакшы жактары көп. Ооба, жакшы жактарын дагы алышыбыз керек. Бирок айтышым керек, мен дагы терс жактарынан көбүрөөк качканыбыз, балким дарыгерлердин, тажрыйбалуу дарыгерлердин көзөмөлүнөн өткөнүбүз балким оң деп ойлойм. Эмнеге дегенде, баягы жаш балдарыбыз азыркы учурда көп тери ооруларына кездешип жатышат. Ошол боюнча апалары аябай айтып калышат, аллергия болуп жатат, андай болуп жатат, үйдө ушундай кылып жатабыз деп. Мен ошол үйдө дарылап жаткан жолуңузду балким элдик медицина эмес, балким дарыгердин көзөмөлүнөн бир өткөндөн кийин ал башка жол менен толук түрдө айыгып кетиши ыктымал деген дагы сөздү кошумчалап айткым келип жатат көпчүлүк апаларга. Эми келген көрөрмандардан суроо мындай дейт: жаз келгенде бир гүлдөн аллергиясы бар дейт. Аны кантип айыктырса болот деп айтып атат. Гүлдөн аллергиясы бар экен. Эми жанакы бул жана сезондук аллергия деп коет. Сезондук аллергияда ошо бир кээ бирки гүлдөргө бир ошолордун бир эмнеси жана пыльца деп коет, ошолор чыгып ошо аллергия кылат да. Ал сезондук маалда. Анан ошол маалда эми аллергологдор дарылашат мунучу, эгер терисинде жок болсо, мындай эмне болуп атса, чүчкүрүп, көзү эмне болуп кычышып, ошондой болот да ошолордо. Эми аны ошол маалда өзүнүн дарылары менен дарылашат. Анан кийин жанакы күчтүү аллергологдор жанакы специфическая гипосенсибилизация деп койгондо, ошонун өзүнүн бир ыкмалары бар, ошо менен дарыланышат. Анан көпчүлүк маалда эле эми мисалы ошол маалда, ошо күчүгө маалда, ошо 1 ай, 2 ай болот да, ошо гүлдө. Ошондо жанакы антигистаминный деген дарыларды ичишет. Кээ бирки маалда гормон алып коюшат. Кээ бирки гормондор бар, 3 айда бир алган, ошол маалда ошентип алып коюшат. Көпчүлүк ошондой кылат. Анан аллергологдордун ыкмалары бар, специфическая гипосенсибилизация деп.
эми анын баардык деле аллергологдор жасабайт, эми алар өтө мындай тажрыйба болушулар менен дарылагандар бар. Анан эми ошол маалда деле мисалы жанагы көбүнчө мурун аркылуу көзгө эми мисалы ошо дем алганда ошо маалдарда эми колдон келсе жана маска тагып, ковид маалында маска тагып жүрбөдүк, ошондо сактанса болот. Сактануу жолдору, Сактануу жолдору. Саламатсызбы? Балам 3 жашта, аллергиясы бар. Аллергиядан негизи арылса болобу? Аллергия болгондо беттери кып-кызыл болуп, ар нерселер чыгып кетет. Бирок бул убактылуу эле болот деп жатат көрөрманыбыз. Балдардын терисин негизи эле кантип туура караш керек деген суроо менен кошумчаланган көрүп жатат. Эми ошону колдон келсе, ошо кичинекей бала эмнеге аллергия болуп жатат. Ошону аныктасак жакшы жатат. Эгер ошо эмнеге аллергия болгонун, кээ биркилер мисалы кээ бирки самынга болушу мүмкүн, башка нерсеге, кийимге болушу мүмкүн. Ошон үчүн жанагы биз синтетикалык кийимдерди ошо эмне кылбай сунуштабайбыз да, жанагы ХБ деп коебуз, могу эмнеден болгон хлопчата бумажный деп кийим болуп атпайбы, мындай ошо экологически таза ошолордон болушу мүмкүн. Ошону сунуштайбыз. Анан эң жакшы болот эле эгер биз ошо бала эмнеге аллергия болуп атканын билсек. Туурабы? Анан бул жагынан азыр биз келгенден бери бул жерде деле эмес, мисалы шаарда деле жана атопикалык дерматит деп коет. Ошол балдарда, кичинекей балдарда көп кезигет. Бул негизинен бул жанагы ушу кичинекей балдарды туура эмес тамактандыргандан келип чыгат. Балдарга мисалы ошол көп күчтүү тамактарды берип койгондо аш кыла албай калат алчы. Балдардын ички ашказан, ичеги, тамакты эмне кылган, алар күчтүү тамактарга мындай эмне болгон ылайыкталган эмес да. Ошон үчүн кичинекей балдардан ошо жеңил тамактарды берип чоңойтуш керек. Анан акырын жаңы тамакты кошуп атканда аз-аздан берип балага көндүрүш керек да. Бизде анан мындай болуп атат. Эми кээ бирки энелер ошо төрөгөндө сүт аз болот. Анан уйдун сүтүн бере баштайбыз да. Ичкинин сүтүн деп ошону берет. Анан алар кичинекей балдарда аны көтөрө албайт да. Анан кийин беркинде смесь жанагы атайын даярдалган эмнелер бар, кошулмалар бар. Ошолордон берейин десе, алар кымбатыраак болуп калат. Мисалы, анан уйдун сүтү өзүнүкү болсо эмне ошондон берет, анан кийин балдар ошонго аллергия болот да. Ошон үчүн ошону кийин ошо бүтүн бойдон калып калышы мүмкүн. Ошо кичинекей бала чоңойду, төрөлгөндөн кийин эмизип аткан энеси дагы өзү диета кармаш керек. Жанагы могул химикат, консервант эмнелерди азыраак жеш керек да. Биздикилер жанагы могул лимон, апельсин, цитрус ойларды көп жебеш керек. Куурулган майлуу тамактарды көп жебеш керек. Негизи эле соо киши делеби? Жумуртканы, мисалы, эмизип атканда кичинекей бала жумуртканы эмне болбосун. Соо болсоңуз калаган темир жесеңиз. Ошондойбу? Сен соо болсоңуз организмиңиз тамакты аш кылса, нерсе болот. Бирок ошо кичинекей балдарга, анан энелерге, ошо эмизип аткан энелерине диета кармаш керек. Диета кармаш керек. Баланын организми бул эне сүтүнө мындай даярдалганда эмне кылганда, эненин сүтү, эгер ошо эненин сүтү канчалык эмизсе, эми бир минимальный эң аз дегенде 1 жашка чейин эмизген деп коет. Ошондо ошо энеси эң туура келет баланын эмесине. Уйдун сүтүндө сурап коебуз, кимге уйдун сүтү, кимге арналган десең, торпок музосуна дейбиз да. Анда казеин деген белок бар. Ошо казеин деген белок бул мындай майдаланышы, мындай аш болушу кыйыныраак да. Ошон үчүн ошо балдар, кичинекей балдар уйдун сүтүн ичип көбү ошо аллергия болуп, атопикалык дерматит болгон балдар көп ошон үчүн. Ошон үчүн баланы 3 жашка чейин колдон келишинче
күчтүү тамак бербей, жаңы тамакты мына педиатрларыбыз айтат. Баланы жана прикорм деп коет. Ошо 4 айга чыккандан кийин, анан кийин акырын алманын соктон бир тамчы эртеси күнү кичине азайып өзүнүн бир мындай нормалары бар да, аздан берип адам ошо балдардын организмин көндүрүшүбүз керек. Анан эле келип эле сразу эле көп күчтүү бир тамак берип койсок, ашкыла албай калат да. Терисине аллергия болуп, ошондой болуп кетиши мүмкүн. Бул ичип сүт дагы, жеген тамагы дагы, бул жана белоктор мындай расщепление болуш керек. Майдаланыш керек. Кыргызча айтканда майдаланып, парчаланып, майдаланып, жанагы эң майдаланып аминокислота абалга келип, ошондо сиңипсе, сиңсе майдаланып, ошондо бала аллергия кылбайт. А күчтүү тамакты балдардын ичегелеринде жана ферменттер мындай пока жетиштүү эмес да. Ошон үчүн алар жанагы тамак ашты, күчтүү тамакты майдалай албай калат да, ошол майдаланбай сиңип келсе, ошого аллергия, денесине аллергия, башка ооруларга алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн баланы, кичинекей баланы төрөлгөндөн кийин энеси деле диета кармаш керек, бала деле анан педиатрлардын айтканы боюнча могул маалда буну кошосун, акырын балдардын организмин тамакка көндүрүшүбүз керек. Ошондо балдар ошол демек менен оорубайт. Биз өзүбүз себеп жооп атат экенбиз да анда, балдарыбыздын аллергиясына деле, башкасына деле өзүбүз апалар кайдыгер мамиле кылганыбыз үчүн балким мына ушул аллергия, мына ушул тери оорулары же болбосо башка оорулар келип чыгуусу. Ооба, көпчүлүк убакта өзүбүз күнөөлүү болуп калабыз. Ошо киши балдарыбыз ооруп ушундай болгонуна себептер көп маалда эми мындай биз деле кичинекей болгонбуз да, биз деле билебиз да. Кичинекей балдар болсо эмнеке, эчтеке болуп кетсе, жакшы болуп кетет, чоңойгондо деп ушундай болгон эмнелер болгондо анан кийин ошого көп көңүл бурулбай калат да. Ошону балабызды кичинекейинен баштап эле ошо карап, анан чоңойтсок көп оорубайт. Анан кийин баланын мисалы жана иммунитет деп коебуз, эми сактаган. Анан ошол деле күчтүү болуш үчүн мисалы кээ бирки маалда, кээ бирки эмнелер бар. Кичинекей балдардын колу кичине бир нерсе болсо эле энеси барып колун жууп, самын менен жууп, мындай спирт менен эмне ал деле болбойт. Ал ошондой балдардын иммунитети начар болуп калат. Бала назик болуп калабы? Назик болуп калат, анан кичине оору менен ооруй берет. Ошон үчүн бала балада эле ойноп эмне болуш керек, бирок колу кир болсо тамак алдында ошо жууп, ошентип сактап эмне ошондой кылыш керек да. Болбосо кээ бирки балдарда, кээ бирки энелер бар, ушу жанагы ушундай кылып эле балдарда, ошондой балдар иммунитети начар болуп, көп оорушу мүмкүн. Инфекциялык, жугуштуу оорулар менен да. Сиз балдар жөнүндө айтып атасыз, кечиресиз. Бирок мен азыркы балдар менен, азыркы чоңоюп жаткан балдар менен сиздин кезиңиздеги, сиздин курактагы жаш балдарды менимче салыштырып болбойт болуш керек. Алардын иммунитети менен азыркы балдардын иммунитети эки башка. Кандай ойлойсуз? Эмнеге дегенде илгери азыркы биз жеген китайский деп айтып коебуз го, оңой тамактар жок болчу, ал кезде баягы сары май, курут ичип, кыргыздын накта жашоосун жашаган эмессиздерби? Анан кийин эле азыр сиз айтып аткан зыяндуу тамактар менен өзүбүз тамактанып жатсак, өзүбүз ошолорду ичип атсак, анан балабыз каяка барат эле деп айткым келип атат. Сөзүңүзгө 100% кошулам. Ошо эми азыр жанагы көчөдө жеңил тамак жасалгандан көрө ошол эле мисалы мурунку эле өзүбүздүн жанагы тамактарыбызды жесек, ошо жанагы пайдалуу да. Мисалы сиз айткандай эле азыр көп эле эмнелерге тамактарга жанагы жеңил консервант кошулат. Консервант кошулбаса, алар бузулуп кетет. Тиги чыгаргандар көбүрөөк сакталган бар. Ошон үчүн кээ бирки жаштарыбыз, эми жаштарыбыз баарыбыз эле жанагы жеңил тамак, фастфуд деп атпайбызбы? Ар нерсени кошуп бат эле ошондой жегендер бар. Ошондон көрө ошол эле ашканага кирип эле өзүнүн тамактарды өзү ичип, же үйдө апасы жасап берген балдар ошо тамакты ичсе, ошого караганда ошо пайдалуу го. Эми ошо консервант, химикат,
ушул тамактарды анан кийин азыраак жеп Жеп, кабыл алышыбыз керек. Бирок ал сөздү буга чейин дагы айтып келишкен, анан биздин терибизге бир нерсе чыкса, врачтар жазып берет да, сен анан диета кармашың керек, сен деген таттуу жебешиң керек, сен деген мындай чипсы, колбаса дегендер жебешиң керек деп айтып коюшат эмеспи? Аны өзүбүз билебиз, бирок эми кыргызбыз да. Акыркы учурда организмибиз ошол нерсеге көнүп калган үчүн балким биз аны таштай албай аткан чыгарбыз. Бирок ар бир дарыгерлер келгенде мага айтышат, кандай оору болбосун, эмне оору болсо дагы анын башында эмнеден башталат билесизби дейт. Десем туура эмес, тамактангандан улам кайсы бир оору болбосун келип чыгат деп ушинтип айтып кетишет. Негизи туура тамактануу үчүн эмне кылыш керек? Туура тамактануу үчүн мисалы сөзүңүзгө ушул бир нерсе биз келген оорулууларга айтабыз да. Сиз могу тамактарды жебешиңиз керек. Могу майлуу тамак, чучук, казы, азыр токтоп жебей туруңуз, буларды жебей туруңуз, копченый жанакы колбаса жебей туруңуз десем, анан кийин мен эми тиги ушунча жылдан бери жеп ансыз кантип жашайм деп айтышкандар бар да. Эми биз аларга түшүндүрөбүз. Мисалы биз жанакы устрица деген тамак биз жебейбиз го, туурабы? Туурабы. Бака деле жебейбиз, кээ бирки баканы деле жакшы көрүп бышырып жешет экен го. Эми жанакы икра, кара икра, кызыл икра деп биз алар деле жебей жашап жүрбөйбүзбү? Адамдын организми көнөт да, акырын эмне кылгангачы, ошентип түшүндүргөнгө аракет кылабыз, мисалы. Анан ошентип айтып калышат, мен көнүп ансыз жашай албайм деп. Эми ден соолукка эмне үчүн ошолордон эми акырын эмне кылсаңыз, ошонго адам ошонун организм көнөт. Мисалы организмибиз көнөт, өзүбүздүн тамакты эмне кылып. Анан билесиздер да, баарыбыз эле ошондой болсо керек. Кечинде тамак ичпесе уктай албайбыз, Түнү менен болсо дагы тамак жеп чыга калабыз го. Ошондой. Эми кыргыздар да эле айта алчу ушул жерде. Жок, көпчүлүк бизде эми Орто Азияда да ушундай болушубуз керек. Ошо дарыгерлердин айтышы боюнча саат эми 6-7ден кийин күчтүү тамак жебей келе дейт. Бирок баарыбыз эле көбүбүз эле ошондой. Бир күн жеп койсом эчтеке болбойт деп, Организмди кичине мындай эмне кылып коебуз да. Кыйнап коебуз да. Эми көп оорулардын келип чыгышына ошо тери ооруларынын деле көпчүлүгүнүн себеби ички органдарыбыздын ушу туура эмес иштешинен, нарушение болгондон келип чыгат деп айтабыз. Бул адамдын териси, бул жанакы организмдин күзгүсү деп айтышат да. Ооба. Ошо ичибизде, ички органдарыбызда бир жерибиз жакшы иштебесе, ошолор териге чыгып көрсөтөт деп ошентип айтышат. Көпчүлүк маалда. Ошон үчүн тери оорулары менен келгендерди, мисалы, бир сыйра текшерип, кээ биркилерде паразиттер болуп калышы мүмкүн. Кээ биркилердики өтө жакшы иштебей калышы мүмкүн. Ичи каткандар бар, дисбиоз деп коет, ошолор бар. Ошолорду бир чогуу текшерип, анан ошолорду дарыласак, анда эффект жакшы болот да. Анан келгендерге эле антигистамин анан дарын ичип, анан муну ич, анан муну териңе сүртүп кой, могу мазды десек, жакшы болот. 10 күндөн кийин эле анан кайра башталышы мүмкүн. Ошон үчүн бул тери ооруларын деле дарылаганда, эгер ички органдарда бир жакшы иштеп атса, нарушение болсо, биз ошолорду чогуу дарылашыбыз керек. Ошо практика көрсөтүп атат, ошентип дарылаганыбызда анан жардам эффект көбүрөөк болот да. Ошон үчүн туура тамактануу. Бул өтө чоң роль ойнойт. Туура тамактануу, анан эмне деп атабыз? Эми азыр айылда бул эмнеси, шаарда мисалы азыр ВОЗ бүткүл дүйнөлүк врачтардын уюму эмнеси боюнча, сунуштамасы боюнча ар бирибиз 10 000 кадам жасашыбыз керек. Күн сайын. Күн сайын. Адам жашоо бул жанакы мындай кыймылдуулук менен дегенибиз бар. Анан эле кээде жумушка келип отуруп, анан үйгө барып, ошентип анан кийин кыймылдабаганда деле көп ооруларды алып келиши мүмкүн. Азыр эми айтып атышат, жашпы, эмнеби, кыймылдап жөө басканга эмне аткенде мындай бул
проблема жок болуш керек, баары эле басып чуркап эмне болуп жүрүшөт да. Бирок ошондой болсо деле ал нерсени колдонбогондор көп, баспай калдык. Аны моюнга алышыбыз керек. А бирок мен суроо бергим келип атат. Сиз өзүңүз басасызбы? Басам. Күн сайын 10 миң. Жок. 10 миңге жетпей калышы мүмкүн. Бирок сиз адатка айлантыңыз да муну. Ооба, Күн сайын басканга. Ушундай болуп калат. Ооба, мисалы мен баспай калсам, мисалы жумуштан кийинби ошол жетпей калган кадамды эми мындай басып бир же жумушка чейинки ошону мындай эмнеге толуктаганга аракет кылам да. Эми кээде ушундай эмнелерибиз бар, эми көнүп калган адамдарыбыз бар. Машина менен барат жумушуна. Машинаны коюп коет жумуштан. Күн сайын ошондой болуп калды го бизде. Адам баласы ошондой болуп көнүп калат экен да, анан жол баскысы келбей калат. Ошон үчүн эми мүмкүнчүлүк болсо, эми иштеген жери, жумушу жакын болсо, эми жөө барып, жөө келсе, эми алыста айта албайсың, эми машина менен барып, анан жакыныраак болсо, Баскан оң болот. Ден соолукка пайдалуу. Жакшы. Эми урматтуу көрүүчүлөр, Мед Академиянын клиникасында азыркы учурда дерматолог дагы өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Эгерде сиздин көйгөйүңүз, тери оорулары боюнча көйгөйүңүз болуп жатса, анда мына ушул дерматологко кайрылып барып, суроолоруңузга жооп алсаңыз дагы болот. Тери оорудан баягы кайрылгандардын дабасын таап жатасыздарбы? Мындай бардык кайсыл теринин кайсыл түрү 3000ден дедиңизби? Ашык түрү менен кайсы бир түрү менен барса дагы ал жерде азыркы учурдагы клиникада дарылоого шарт барбы? Мүмкүнчүлүк барбы? Мындай да, эми мен айтпадымбы? Эми жанагы окумуштуулардын айтышы боюнча 3000ге жакын оору болсо, тери оорулары, ошонун бир 100ге жакыны, может 100дөн азыраагы бат-бат жолугушат да. А кээ бирки оорулар бар, жана генодерматоз деп коет, кээ бирки оорулар бар. Алар Кудайга шүгүр мындай редко мындай болушат да. Андай маалда мисалы ошондой маалда биз деле бат деле сразу диагноз койгонго болбой калат. Көрүш керек, караш керек. Эгер эмнелер болсо, жанагы текшерүү кыналар болсо, ошонго ошолорду эмне кылабыз. Анан могу бат кездешкен оорулар, тез кездешип турган ооруларды эми жанагы практикада көрүп, иштеп, уже көрүп эмне болуп каласың аларды, тез эле мындай аныктаса болот. Анан кээ бир учурда ошол анализге жөнөтөбүз. Мисалы, көп оору бар экен, жанагы грибок деп коебуз, жанагы кыргызча коз карын деп, коз карын онусу десем түшүнүшпөйт, эми грибок баары эле көрүнүп калган ошонго. Микоз деп коебуз. Келишет, мына бул жерде деле келди. Тырмактарын, бутунун тырмактарына сизде ушундай бар экен десең, ишенбейт да. Мага бул 20 жыл болду, мен бир нерсе басып алдым эле. Ошондой болуп калды. Же апамдын ушундай тырмагы да ушундай болчу. Сиз барып анализ тапшырып көрүңүз деп. Эми бул апамдан калган дегендей ойда. Меники бул витамин жетишпеген деп, анан кийин айтасыңар да, мына биз эми практикада көрүп атабыз, ушундай маалда ушундай десе ишенбегендер бар да. Ошол кичинекей бир инфекция болсо, ошол деле организмди аллергияга алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн оорулуу келди, тери оорусу келди, ошонун эмнеден келип чыгып атат? Бир эмне себептен келип чыгып атат? Бул жерде инфекция болуп атабы? Же ички организм жакшы иштебей атабы? Ошону аныктап, анга аракет кылабыз да. Эгер ошону аныктап, ошону дарыласак, мисалы, жардамы, эффект жакшы болот. Демек, облус аймагында келген көрөрмандарыбыздын арасынан, тургундардын арасынан тери оорулары боюнча эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, аны дарылоого толук түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Мүмкүнчүлүк бар. Эми азыр клиникада ушул жерде кабыл алып жатабыз. Келгендерге ошол дарыларын, дарылоонун ошол эмнелерин жазып
дарылап жатабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, учурда Медакадемиянын клиникасы иштеп жатат, ал жакта дерматолог дагы иштеп жатат. Эми сиз бул жакта канча убакытка чейин болосуз? Дерматолог ар дайым болобу? Кайсыл убакыттары барып көрүнүш керек? Же болбосо алдын ала жазылып коюш керекпи? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз. Эми биз ушул бардыгыбыз эле бул жерде адистер, дерматолог, башка адистер да эң аз дегенде 2 жумага келип, мындай алмашып иштеп жатышат. 2 жумага келгендер бар, 1 айга келгендер бар. Эми жетекчилик ушул тажрыйбалуу, ушу дарыгерлерди ушул Баткен элине жардам болсун деп ушул жөнөтүп жатышат. Мисалы, мен бул жерде 2 жума болуп калды, дагы иштесем, мен убактым өткөндө башка да бир тажрыйбалуу ошо кафедрадан бирөө келип, бардык эле специалисттер ошентип иштеп жатышат. Бул жерде анан жаш ординаторлор бар, жардам кылып жаткан, алар деле ушундай бардык эле адистер бар. Ошол деле мисалы келип, анан кабыл мындай 9-дан 5-ке чейин кабыл алатынбыз. Саат 12-ден 1-ге чейин түшкү тамактануу. Биринчи күндөн 6-чы күнгө чейин. Ишемби күнү 6-чы күнү саат 9-дан 2-ге чейин кабыл алабыз да. Ошол маалда келип эле, түз эле келип эле ошол жанагы регистратура деп коебуз, кабылдама ошолго келип эле ошол жерге жазылып келип жатышат. Демек, ошентип көрөрмандар арасында, кызыккандар арасында келсе болот, жогоруда айтты, графикти түздү. Демек, дал ушул сааттар аралыгында түштөнүүдөн башка убакытта келип текшерилип кетсеңиз дагы болот экен. Чоң рахмат. Анда буюрса, көрөрмандар тарабынан аябай көп суроо келди. Алардын бардыгын чындыгында окуп бергенге жетишпей калат болчубуз, убактыбыз тар болчу. Эми ошол жооптордун бүт баарын алуу үчүн Медакадемиянын клиникасына барып, Наби мырзадан өзүңүз алып кетсеңиз дагы болот. 30 жылдык тажрыйбалуу дерматолог Наби Тургуновичке чоң рахматыбызды айталы. Көздөгөн жериңизге аман-эсен жетип алыңыз. Баткен сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Мен кеткенде менден да тажрыйбалуу адистер келет, ушул дерматология боюнча. Кудай буюрса, алар деле колунан келишинче ошол жардам беребиз. Сиздерге чоң рахмат, оорубаңыздар. Эч кимибиз оорубайлы. Сиз деле 2 эле жумага келген экенсиз анда. Ошондой болуп калды. Демек, 2 жума аралыгынын 1 жумасы өткөн болсо, дагы 1 эле жумаңыз калды. Жетишип калсаңыз болот экен. Чоң рахмат анда. Көздөгөн жериңизге аман-эсен жетип алыңыз. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу көрүүчүлөр, тери оорулары боюнча кенен кесир маалымат алып бергенге аракет кылдык. Эгерде бул эфирдин соңку мүнөттөрүндө кошулуп жетишпей калган болсоңуз, көргөнгө анда кайгырбаңыз. Кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан көрө аласыз. Латын тамгасы менен УТРК Баткен деп жазып издесеңиз дагы болот. Жогорудагы дерматолог азыркы учурда Медакадемиянын клиникасында иштеп жатат деп айткым келип жатат. Шарлотта Эшматова кайрадан жолугушуу үчүн убактылуу коштошоюн. Сиз болсо УТРК Баткен телеканалын көрүп жатасыз. Эч кайда алыстабаңыз. Биздин пайдалуу маалыматтарыбыз бир гана сүйүктүү көрөрмандар үчүн.